түзүктүк. Экинчи маселе 90 жылдык тарыхы бар Бишкекте номер 5 гимназия бар. Ал жерде Кыргызстандын Булуң бурчунан Жети областынан таланттуу балдардын баардыгын жыйнап келип окутушат. Жатаканасы бар. Ошол жердеги ар бир балага, жатаканада жашап аткан балдарга күнүнө суткасында 60 сом бөлөт экен. Эртең менен завтракка 10 сом, обедке 30 сом, ужинге 20 сом. 60 сомго баланын курсагы тоёбу? Мен сурап көрсөм, ички иштер министрлигиндеги иттер бар. Ошолорго 120 сом бөлөт экенбиз. Анан биз балдар келечек дейбиз да. Абактардагы кылмышкерлерге күнүгө 85 сом бөлүнөт экен. Анда бул детский гимназия менен детский колония болот атпайбы? Мына ушуга каражат тапсын. Мына ушуну бюджетке киргизсин билим берүү министрлиги. Эмне үчүн интернаттагы таланттуу балдарга тамагына бир күнгө 60 сом бөлөбүз дагы иттерге 120 сом бөлөбүз, эки эсе көп бөлөбүз. Бул ийгилик эмес, бул итчилик. Ушуну жеткизип барыңыз өкмөткө. Бул деген өтө кооптуу маселе. Эртең менен ушу мектепке барсам, ата-энелер да айтышат, мугалимдер да айтышат, балдардын баардыгы арыктап калган. Эми 60 сомго тамакка курсагың эмес, көзүң деле тойбойт болуш керек. Ушуну Ашырбек Мойдонович тиешелүү жетекчилерге жеткирип барыңыз. Жанагы Момбеков деген болбосо түтүнүңөрдү чыгарам деп атат деп катты эскертип айтып барыңыз. Рахмат.